Аялды эки баласы менен өрттөп жиберген. Ал өмүр бою эркинен ажыратылган. Орусиялык депутат рубльдин арзанашына мигранттарды күнөөлөдү. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Мигранттар Орусияда тапкан акчасын өз мекенине чыгарып, чет элдик валютага болгон суроо талапты жасалма түрдө жогорулатып жатат. Бул тууралуу Орусиянын коммунисттик партиясынын мамлекеттик думанын депутаты Михаил Матвеев өзүнүн телеграм каналында билдирди. Орусияда иштеген миллиондогон мигранттар жыл сайын тапкан акчасын мекенине жөнөтүшөт. Бул боюнча так маалыматтар бар. Бир нече жылдан бери жашырылып келген, бирок колдо болгон маалыматтар бизде ондогон миллиард доллар тууралуу сөз болуп жатканын көрсөтүүдө, деп жазган Матвеев. Орусиядагы миллиондогон мигранттар тапкан акчасын Орусиядагы экономикадан чыгарып, мекенине жөнөтүп жатышат. 1-2 жылдан бери бул которуулардын толук статистикасы жабылды. Бирок чоң суммадагы акча экенин айтышат. Улуттук гвардиядан баламдын тагдырын талкалашты. Улуттук гвардияда жоокердин сабалганы тууралуу маалымат коомчулукка чоң талкуу жаратууда. Жабыркаган жоокердин апасы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылып, бул окуяга көңүл бурууну суранды. Анын айтымында уулу өзүнүн 1-2 жаш уулу жоокерлердин басымына кабылып, катуу сабалган. Учурда жоокер ооруканада дарыланып жатат. Мамлекеттик органдар окуя боюнча тергөө иштерин баштаганын билдиришти. Улуттук гвардия бул боюнча расмий комментарий бере элек. Коомчулук бул окуянын тез арада так иликтенишин талап кылууда. Булак Сокол медиа. Түрін окутам деп келген үмүттөрү бар. Болчу баламдын сонун кол жазмасы да сонун жанына бир сержант писар кылып алып алыптыр. Мама служба сонун экен деп присяга келсек аябай сүйүнүп, кубанып, Нацгвардия жакшы экен деп аткан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Унада 12 000 доллар салынган баштык табылды. Транспорт каражаттарын айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин Бишкектеги бөлүмүнүн имаратынан 12 000 доллар акча салынган баштык табылды. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча окуя 28 ноябрда болгон. Ал жерден автоунаасын саткан жаран акчасын унутуп кеткени белгилүү болду. Акча салынган баштыкты тапкан жаран аны мекеменин кызматкерлерине берген. Кызматкерлер акча каражатын ээсине өткөрүп беришти. Булак Баракелди. Гвинеяда футбол беттеши учурунда ондогон адам каза болду. Гвинеянын Нерзакое шаарында футбол оюну учурунда күйөрмандар ортосунда кагылышуу орун алып, ондогон адам каза болду. Мындай маалыматты чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, окуя Нерзакое менен Лаби командаларынын финалдык беттешинде орун алган. Аталган шаарда өткөн турнирдин финалдык оюнунда Нерзакое менен Лаби командалары беттешип, жергиликтүү команданын дарбазасына пенальти дайындалган. Бул учур күйөрмандар тарабынан талаштуу деп табылып, алар оюн таласына чуркап чыгып, таш ыргыта башташкан. Бул окуя кийинчерээк кагылышууларга алып келген. Анын кесепетинен жаракат алгандардын саны 100гө чукул экени айтылууда. Гвинеянын премьер-министри Амаду Ураба социалдык тармактагы баракчасы аркылуу өкмөт кырдаалды көзөмөлдөп жатканын билдирген. Окуянын кесепетинен жабыркагандар бар. Аймактык бийлик калк арасында тынчтыкты калыбына келтирүү үчүн бардык аракеттерди көрүүдө. Өкмөт кырдаалды көзөмөлдөп жатат. Аялды эки баласы менен өрттөп жиберген. Казакстандын Атырау облусунда сүйүктүүсү мамилени токтотууну сурагандан кийин анын үйүн өрттөгөн эркек кишиге сот өкүмү чыкты. Ал өмүр бою эркинен ажыратылган. Өрттөлгөн батирдин ичинде жабырлануучунун 10 жаштагы уулу менен 7 жаштагы кызы каза тапкан. Жабырлануучу өзү оор жаракат алып, ооруканада көз жумган. Сотто айыпталуучунун күнөөсү толугу менен далилденген. Бирок ал өз күнөөсүн мойнуна алган эмес. Деген үйге мен жана бүгүн көрүн барып кеткем. Мына менен тергөөчү Шапиев Айбек деген сот тергөө барысында мен 30 миллион жок, сурады, ошат берди го. Ошат берди 30 миллион акча сурады. Кырмет сот, сотто 30 миллион акча жок. Мен бул жакта тергеп соттап атыр.